осанканы отыр, қол беріп, беріп так. Санын. Аяз. Ар бир ийгиликтин артында миңдеген адамдар кызмат кыларын бардыгыбыз билебиз. Мына ошолордун кыйынчылыгы жана кызыкчылыгы бардыгыңыздарга кызык болсо, таң манай берүүсүнөн көргөзүп беребиз. Андыктан эч кайда алыстабай, биз менен бирге болуңуздар. Вон, сан, ага. Бир жол. Бүгүнкү күндө шоу-бизнес чөйрөсү кулачын кенен жайып, биринин артынан бири жаңы чыгармаларды жаратып, ошону менен катар өзгөчө клиптерди тарттырышууда. Мына ошол биринен бири өтүп кызыктуу болгон клиптер кадр артындагы клипмейкерлердин чоң эмгеги менен жаралат. О. Кеттиң айдап. Хайрагат, заново. Сразу, сейчас, средний план азыр. Бекзат Маманов учурда клипмейкер жана фотограф. Ал бир эле эмес бир нече ырчылардын клиптерин тартып, сценарийлерин түзүп берген. Медалдын эки бети болгондой эле бул жаатта кыйынчылыктар жана жоопкерчилик да бар экенин айтат. Анткени 3-4 мүнөттүк тасманы жаратууда 3-4 күндүк убакыт сарпталып, ал эле эмес чоң кыйынчылыктар менен коштолот. Бекзат медиа тармагына кантип келип калганын мындайча баяндайт. Негизи бул клипмейкер, фотограф жагы мен кичинекей кезимден эле кыялданып келчүм. Бұл кесіпке мен түрткі болған байкелерін десем болады. Эрнест Садықов, Бейпіл Маманов деген байкелерім болады. Ошолардын артынан искусство университетин тапшырып, 5-чи курста быйыл окуп жатам. Анан иштеп келатам. Аябай эле мындай билген адам үчүн оңой эле болушу мүмкүн, бирок билбеген адам үчүн мындай оңой да көрүнүшү мүмкүн, кыйын да болушу мүмкүн. Мисалы, кыйынчылык аябай эле көп биздин жумушта. Баягы даяр ишке сынчы көп дегендей. Көпчүлүк көрүп туруп эле оңой эле турбайбы, жазса оңой эле эмеспи депчи. Анан негизи жазганга келгенде аябай эле кыйынчылык болот. Кээ бирде убакыттың жетишпей каласың, ушундай сыяктуу окуялар көп болот. Жамгырда суу болуп, күтүүдөн жолду карап, үшүгөн. Аттиң. Үстүдө барыңыздар көргөн клиптеги арткы фон бир эле адам бата турган кичинекей гана жерден тартылган. Дал ушул орундан бир топ элгилүү ырчылардын видео клиптери тартылып, ийгиликтерге жетише алышкан. Негизи бул жерден көбүнчөсү фото, анан сүрөт, анан видео клиптер тартылат. Бул сеттер менен, анан бул аябай баягындай, кандай десем, бул сет жакшы көрүнөт да. Ошондуктан бул жерге коюп сеттер күйгүзүп, баягы композиция деп коет. Композиция кылып, өзүчө кандай чыкса кандай болот. Мисалы, объектив деп коет. Фотоаппараттын жана оптический эмелерин карап, ушул жерден жакшы кадр алганбыз. Себеби бул жерде баягы кайра 3-4 жолу дубль болот. Ырчыларыбыз кээ бирде эме болуп калат. Болду, качан тартып төбөсүң депчи. Бол бат-баттан тартабыз деп шашып, биз өзүгө керектүү кадрларды алабыз. Давай. Айланып коерсиз. Чуть-чуть. Бекзат шоу-бизнесте жүрүп чыгармачыл адамдар менен көп иштешкендиктен, акыркы убактарда ырчылык жаатында да өзүн сынап жаткан кез экен. Эң кызыгы өзү жараткан чыгармага өзү клип тартат. Бираз бакованча туруп ал, мындай бакованча туруп. Мен өзүм клибим негизи идеялары, сценарий жагы өзүмө таандык. Өзүм жазып, мындай болсо дегендей болот, дегендей болсо мындай болот. Өзүм ырдан жерде жанагы операторский жагын туугандарым бар. Баяман деген оператор. Ошол өзү тартып, анан мен айтканым калат. Сен мындай кылып тарт, мындай кыл депчи, ошо өзүм айтып барам да, анан ошол айтам. Өзүм анан кийин өзүм монтажлагам. Отуруп алып, жаккан алып, жакпаса кайра пересъемка алып дегендей. Сиздер сүйүп уккан ырчылардын клиптери ар кандай кырдаалда тартылат. Кадр артындагы жумуш көпчүлүккө маалым эмес. Ошондуктан тартылган клиптерге сын пикир айтууда да бул нерсени эске алганыңыз оң. Мира Абдулдаева, Алтынбек Сакиев, New TV, таң маанай берүүсү.